базаны көздөй бараткам, машинени тапшырайын деп ошол күнүм акыркы күн болчу да. Мамам экөөбүз чогуу киребиз да, ал бияктан кирет. Сиз Москвадан киресиз? Мен Москвадан кирем. Камат, эмне болду эле десем, апабыздан айрылып калдык деди. Анан ушинтип апабызды да узата албай калдык, көрө албай да калдым, коштошо албай да калдым. Бир 2 метрдей жерде уже фура алдымда кетип бараттыр. Бир убактан кийин өзүмө келсем, мынтип уже машинеге жабышып калыптырмын полный. Мага дары берип эле уктатпа болчу деген күндөр болду да. Бутун кесип алган турбайбы дегенде үйдөгүлөр шок, башкалардан угат да. Анан мамам дагы ошо эки жамбашы тең протез эле да. Ошол жерлер, короче, бир эме болуп, анан энебиз ошо операциядан чыкпай калды да. Мен чыктым 1-2 сааттан кийин. Жок, сүйлөшкөн эмесмин, потому что мамам да өзү мындай ооруп кыйналып жаткан эле да. Мен да өзүм бутум мен кезилген, мен мындай мен болгон, мен өзүм деле кыйналып жаткам да. Түшүп атат, акчаңар алхамдулилля, Кудайыма шүгүр, рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылыс Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Азыркы тапта биз Сокулук жергесинде турган чагыбыз. Мындан 1 жыл мурун Москва жергесине мигрант болуп иштөөгө барып, фура айдап жүргөн жеринен кырсыкка кабылып, эки бутунан ажырап калган Азат мырзанын үйүнө келип калдык. Азат мырзанын алакалы кандай, жагдайы кандай кененирээк билүү үчүн. Биз жогоруда айтылган Азат мырзанын жанында турган чагыбыз. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Жакшы. Да, шүгүр. Келиңиз, эми өзүңүз жөнүндө баяндап айтып берсеңиз. Өзүм жөнүндө. Өзүм ошол, атым Азат. 82-жылкы болом. Сокулук районунун ошо Кызыл Тоо айыл өкмөтүнүн Исмайыл айылынын тургуну болом. Эми ошодо баарыбыз эле билсек керек, мигрант деген понятие баарыбызда болсо керек. Оокат, көр, тиричилик. Ошонун айынан эле да, баягы эле оокат деп жашоо турмуш. Анан ошол өзү негизи Москвага мурун эле каттап жүрчүмүн да. Анан ошо пятерочка Москвада билесиздер керек, пятерочка магазин бар. Ошолорго вакансия чыгып, водитель керек деп, былтыр, мурдагы жылдары эле уже иштеп баштагам да. Анан ошол жакта иштеп жүрдүк, кыргыз балдар аябай көп, коллегаларым бар эле, жакшы. Ушинтип эми жумуш акчасы канчалык Москвада айлык көп болсо, жумуш дагы ошончолук кыйын да. Акчасы аз болсо, жумушуң жеңил болот. Анан эмне баягы инсанбыз да, эртерээк бүтөлү, эртерээк Москвада жүрө бербейли деп күнү түнү урган күндөр болгон да. Ошондо анан баягы диспетчерлар дагы, аларда дагы эми мындай да, давить эте берет да мигранттардычы. Ушинтип келген сайын рейс берип эле, чыкпай койсоң жалоп кылып, жумуштан айдайбыз деп, зарплатаңан кесип ушундай кылат эле да. Анан ошого кабылбайлы деп эле күнү түнү чарчаганыбызды билгизбей эле иштеп жүрө бергенбиз да. Бул ошондо 2024? 2024-түн 30 ноябрында болуп атат бул окуя. ДТП. Ошо мен кеткенби, сентябрда кетип бияктан. Ага чейин ошо келип, ушу тамды көтөрүп коюп, кайра бүтүрүп коеюн деп келгем да Москвага. Ошо келип, анан ошо 30 ноябрда кандай билбейм, эми өзү деле кандай уктап кеттим,
өзүм до сих пор түшүнө албай жүрөм да. Ошол уктап кеттим. Чоң эле трассада базаны көздөй бараткам, машинени тапшырайын деп. Ошол күнүм акыркы күн болчу да. Башка бир эмеге коллегама өткөрүп бермекмин. Ошо базага шашып баратканым окшойт деп ойлоком да, азыр деле баягы көп сотрясение алдым, көп эстей албай койдум көп нерсени. Так ошо оюмда ошол болчу да, мен азыр барып машинени барып тапшырып, отпускага чыкмакмын да, эс алмакмын. Ишиңиздин акыркы күнү болчу да, прям акыркы күнү. Баняны сүйлөшүп барып, ошол жака барып эс алып, уктап, ушинтип мечтать этип, базага ошо кетип бараткам да. Анан ошондо билбейм, расслабуха болуп кеттиби, же баягы тагдыр экен да. Аны эч бир ойлосом да түшүмө да кирбейт болчу да. Кырсык кашкалыктын ортосунда деп кетебиз. Дал ошол сөз туура экен да. Аны эч ким ойлогом, оюмда да жок болчу. Ушинтип кетип баратып эле машинеде кандайдыр бир Аллахтын бир кудурети менен көзүм ачылып кетти да. Ачылып кетсем, ушу оператордой эле жерде, бир 2 метрдей жерде уже фура алдымда кетип баратыптыр. Ал фура в аварийном состоянии экен да. Аварийкасы, электричествосы вообще иштебеген машина экен ал. Эгерде аварийка менен кетип бараткан болсо, мен алыстан көрсөм, мүмкүн эми кандай болуп кетет эле бир Алла билет аны. Мен оюмду айтып атам да эми. Сактанууга аракет кылмаксыз. Сактанууга аракет кылмакмын, же кайрып иймекмин, же буруп иймекмин да ышылса. Бирок кайрыганга эмес, даже колумдун жанында кармап бараткан ручникке жетишпей калдым да. Ушундай эле бакырган бойдон эле кирип кеттим артына. Анан туман болуп, анан бир убакыттан кийин өзүмө келсем, мынтип уже машинеге жабышып калыптырмын полный. Машинем кабинасы гармошка болуп, уже маңдайыма келип калыптыр, бетиме. Анан түшүнбөңүмүн деп, баягы в шоковом состоянии. Тиякты карап, биякты караганча болбой эле, баягы кыргыздар любой жерде бар го. Ошол жерден биринчи эле кыргыз бала чуркап келип эле кабинанын үстүнө секирип эле, байке кыргызсызбы, кыргызсызбы, ооба кыргызмын десем эле байкуш тарткылап жулмалады да. Ал эми темир, гармошка болгон темирди эми адам тартып чыгара албайт го. Машинелер көп чогулуп калды, бүт аракет кылышты. Тиягынан, биягынан эч ким жардам бере албай койду. Только МЧСти күтүш керек болуп калды. Анан ошол МЧС келгенче мен өмүрүм ушул жерде көрүндү да, я Алла дедим да, Аллахым, өзүң жардам бергин биягына, Аллахым. Күч кудуреттин баары Аллахым, сен берүүчүсүң ал. Деп ошол жерде өзүбүз келме келтирип, асылып, бутумду уже көрдүм, бутум сиденьенин астына кирип, сөөктөр чыгып, эми страшно даже говорить да, ал эстегим да келбейт анычы. Ошентип анан 2 сааттай ошол жерде асылып, өзүм жоготуп кайра келип, өзүм кан агып атат да, бут кан көп кетип калды. МЧС менен тез жардам келгенче 2 саат өттү. 2 саат өттү. Эми мен оюмда да, бирок 7:30 болгон окуя, бирок мени ошо больницага, тияктагылардын врачтардын айтымына караганда, реанимацияга саат 11:30-12де келгенбиз дейт. Анан ошондо мен 2 саат деп эле айттым. Анан может көп болдубу же 7де эле авария болсом, 2 сааттай күтсөк, дагы ар жакта 2 саат каякта жүрдүм. Эми табиягы таушымак болуп калды да. Канчада келдим, канчада уже не помню, я сознаниямды жоготком. 10 күндөн кийин өзүбүзгө келдик. 10 күн комада жаттыңыз. 10 күн комада жаттым. Анан ошол өзүбүзгө келип, анан карасак, уже бутубузду кесип коюптур. Бутумду кесиптир, бул колумдагы, оң колумдагы бияка чейин кезилген да, тоже ампута, бул колубузду да кезебиз деген экен. Анан да бир туугандарым келип калып, айтып, ыйлап, койгула, жок дегенде колун алып калгыла деп, ушу врачтар анан колумду алып калды. Бирок колум азыр иштейт, бирок мындай зажим жок да, кармай албайм да. Нервтердин баарын кескилеп салган да, тамырлардын баарын кескилеп салган. Ошол анан ошентип анан
ай өттү, ошол жерден айыктык, повторный кайра кести бутубузду, протезге дайындады. Ошол жактан эле Москвадан эле дарыланып өтүп Москвадан дарылануу болду. Москвадан ошол биринчи айы полный бесплатный болду да, потому что тяжелый келген адамдарды алар мындай акча төлөө, анан мынчасын алып бер, тигинчесин алып бер демей жок экен аякта. Негирсиңби, кыргызсыңбы, өзбексиңби, алар карайт экен да. Полный бир ай конкретно карап беришти. Андан кийин мени чыгарып койду, а мен айттым, мындай рана менен, ал жөн эле открытый рана менен эле бутту кесип эле даярдап коюшту да, тизеден эле кесип койду да. Анан чыга берсең болот деди. Анан мен кандай чыгып кетем? Открытый рана менен. Чыга албайм десем, тогда платный деди. Күнүнө 7000ден төлөйсүң деди. Дагы гана 1,5 ай жаттык, ошентип 600 000 төлөп. Мен төлөгөн жокмун, компания төлөп берди. Ошол сиз жерде иштөөгө барган компания ошо компания төлөп берди. Анан ошол жерден 3 ай полный толук дарыланып, повторный дагы бутумду 10 сантиметр кезишти. Кезип, мен эмегечи протезге дайындаш керек экен. Ошону даярдап, полный тигип, шовторун алып, аман эсен кылып чыгарды, выписка кылышты. Анан ошо Москвада жүрдүк, анан компания бизге деген, биз асылбайт элек мен компанияма. Алар өздөрү обещать эткен да. Азат, мы тебе этот купим, мы тебе ногу, короче, восстановим деп өздөрүнүн обещать эткен сөзү бар эле да. Анан аны уккандан кийин эми үмүт болбой эле чоң да, эми мага протез алып берет го деп, болбосо ошолордун топ десяткасына кирген водителем эледим да. Мындай мактап, мындай десятканын ичине кирген татыган айдоочулар элем да, сөзүн эки кылбай тарс. Анан бул ишиң бүткөндөн кийин ушул экен да, орус менен жүрсөң ай балтаңды ала жүр дегендей эле ушундай болду. Чалып да койгон жок, сурап да койгон жок, больницага басып да келген жок. Анан кийин жини келип, анан бир юрист жалдадык, анан ал юрист чоюп, алы жетпей койду. Анан биздин посольствого бардык, миграционный атайын, ошо миграциондорду караган. Анан ошол жерде Тойчебек деген байка юрист жардам берди, компенсация кылып берди. Бирок айткан обещанияларын эмесин, протезди алып беришкен жок. Биз ошо эң жакшы МПУ 2ге бөлүнөт экен, МПУ анан модульный депчи. Анан биз айттык, бизге навороченный жанагы 5 миллион, 8 миллиондугун кереги жок. Ладно, я тоже понимаю вас. Ну как вы обещали, вы мне за 3 миллиона вот этот обещали же купить деп. Нет, короче, биз алып бере албайбыз. Если хотите, давайте соттошобуз деп койду. Сөзүнөн таанып коюшту. Чоң компания экен да, алар биз мигрант өзүбүз араң жашап жүрсөк, ал жерде юрист жалдаш үчүн бир 2 күнгө, 3 күнгө юрист жалдаш үчүн 100 000ден өйдө экен да. Анан өзүбүздүн жашаганыбыз, анан квартирада жашап атсак, анан ошойдон чоң компанияга тишибиз өткөн жок. Если честно да, колумда болгон болсочу, мен компания менен до конца эле барайын деген ой бар эле, бирок зачем аны деп, анан баарын жыйыштырып келдик. Анан келип, Кыргызстанга келип, дагы тоже эмеден бияктан втектен өтүп, инвалидностька чыгып, республиканскийге жатып, бир сыйра ошо жип шов калып калыптыр, аны кестирип, аны тазалаттырып, азыр ошо өзүм 1 эле ай болду келгениме Москвадан. Ошондо Москвада канча ай жүрүп келдиңиз сиз? Баш аягы менен? Баш аягы менен ошо берден кеткен 2 айдан кийин эле авария болдум да. Ошо 2 ай биякта жүрүп, тамды көтөрүп коюп, анан Кудай жалгап, кызымды да ошол убакта турмушка узутуп коюп, 22-синде. Анан кайра эле кеттим да. Мен машинамды бирөөнүгө тапшырып кеткем да. Ал дагы ошо мен да кетет элем, байке машинеңизди алсаңыз болот деп. Анан кой, машинем жаңы машина эле да, андай компанияда жаңы машинеге жетиш не каждый второй да, 25-жылкы машинелер эле да. Мүмкүнчүлүктү пайдаланып калайын деп кеткенсиз. Пайдаланып калып,
ошо дальше бүтүрө коеюн деген максатта кеткем да. Өзүңүз эле кеткенсизби, үй бүлөңүз? Жок, өзүм эле барып келип эле 6 ай, 7 ай, 8 ай, 9 ай иштеп келем да, келем. Бияка тапкан акчамды бияка салам, кайра кетем. Эми үйгө эле салып бербейсиң да, анын балдарың бар, окуусуна, кийимине, тамага, баскан турганың, эми акча билесиз го, чыга берет. Анан ошону чогултуп коюп келип кетип жүргөм да, анан ошо акыркысында келип ушуну тамды өзүңөр көргөндөй эле тамды полный бүтүрүп, эми бир барып келсем бүтөм деген ойлойт элем да. Бардым 2 ай дегенде, ровно 2 ай дегенде 30 ноябрда ушул кырсык болду да, ДТП болду. Өзүңүздүн канча балаңыз бар? Мен өзүм 2 кыз, 1 уулум бар. 3 баланын атасысыз. 3 баланын атасымын. Улуу кызым 2004-жылкы ошо турмушка узаткан. Азыр балам бар, ошо өзүм балам 10 класс. Ошол балам жардам берет, ошол балам ишенем, ошол жөлөк болуп, ошол баарын кылат ошол балам. Балаңыз бар, колуңуз узарып калган турбайбы, көп нерсе. Атам бар, чоң. Өзүм атам бар, эжем бар. Азыр бул жакта эжеңиз, балаңыз, Эжем, атам, балам 4-өөбүз жашайбыз. Азыркы учурда эмне менен алек болуп атасыз? Азыркы учурда пока эчтеке менен алек болуп элекмин. Азыр жакында кечээ эле мына бүт ушу документти жана топтош керек экен, втекти инвалидностька чыгыш үчүн бир эле жерден барып бүтүп койбойт экен да, алчы тияка шаарга барасың, комиссия, Сокулукка барасың, кайра республиканский, ошентип отуруп 1 ай өттү документ. Инвалидностька чыгыш үчүн 1 ай өтүп кетти да. Ошо менен алек болдук, анан эми Кудайым буйруса иншалла үй бүтсө эми бизде эле бир менин айдабасак дагы бир өзүбүзгө ылайыктуу бир жумуш табабыз го иншалла. Жакшы ниетти коюп отурасыз. Ооба дейт иншалла. Анан сөзсүз түрдө негизи ден соолуктун кадырын качан гана ооруп калганда билесиң деп айтышат эмеспи? Ооба. Анан мындай кырсыктап калгандан кийин кандай ойлор келди? Жашоодон үмүтүңүз үзүп калган учур болдубу? Болду да, конечно. Мага дары берип эле уктатпай болчу деген күндөр болду да. Аябай катуу күндөр, оор күндөр өттү, аябай ошо бутуңду жоготкондо, мисалы, рожденный болуп төрөлсөңчү. Кабыл алуу оңой ал. Ал мындай бөлөкчү да, анан өзүң чуркап жүрүп, өзүң басып жүрүп, өзүң баарын кылып жүрүп эле анан в один момент бутуң жок болуп калса эле аябай жаман экен да, оор тиет экен да. Баягы алдыга койгом өлдү да. Мен дедим, эми кандай болот, эми эмне болот, эми кантип жашайм, эми ой күлүк го. Мен ушундук ойлор келди. Жашагым келген жок, эч ким менен мындай сүйлөшкүм да келген жок. Ой, качып калат экенсиң, өзүң менен өзүң болуп эле мындай ой басып элечи, анан Аллахыма шүгүр, күч кубат берип мындай оюбуз, мотивация берген байкелер болду, эжелер, карындаштар, инилер баары келип мотивация берип атышты. Байке болот деп, ошолордун жардамы менен, Аллах Тааланын жардамы менен иншалла анан өзүбүздү мындай карап, анан болду дедик, болду. Ыйлайсыңбы, бакырасың, кыйкырасыңбы, все это уже не исправить это. Башыга салды көрүш керек ал нерсени. Ооба, анан баарын осознавать эттик дагы, түшүндүк дагы. Кой дедик, башты көтөрдүк дагы, болду. Анан кадимкидей эле мурункудай эле жашоо. Ооба. Ал ошол кырсыктагандан кийин үйдөгүлөргө ким айтты? Үйдөгүлөргө угузуу кыйын болсо керек. Угузуу кыйын болду. Ошол моментте карабайсызбы? Ушул көчөнүн аягында менин врачкам бар эле да, бир Кайрат деген врачка бар. Ал ошо менин иштеген базага рекламадан угуп келет ал. Анан ал ошол базада жүрсө, диспетчерлер сүйлөшүп калат да. Ушундай эме коммуналка жактан 41 эмеден рынок жактан авария болуптур, биздин бала деп угуп калса эле менин фамилиям, аты жөнүм чыгып калат эмеден. Анан аме деп эле ал сразу эле такси алат. Ошо врачкама да рахмат. На место ДТП келет да. Ал убакта уже мени алып кетип калат. Анан ошол кимге эмне алат? Анан бул жерде Айылдын группасы бар да. Анан группада менин агамдын энесин табат. Ага чалат. Ал атасына айтат, мен агам да бир тууган агама айтат.
Анан алар үйдөгүлөр атама, апам, анда апам тирүү эле да. Тоже инвалидный коляскада эле, апам дагы төшөктө, эжем дагы төшөктө, инвалидте. Билсеңер керек, уксаңар керек. Анан аларга эми катуу тийбесин деп мындай эле согунчок жагын сындырып алыптыр деп айтып койгон да. Анан ошентип анан болбой эле сөз билмейт, башкалар анан биз биякта жашырып атсак башкалар прямой эфир чыгып туруп айтып коюп, анан үйдөгүлөр паника болуп, ызы чуу болушуп, депрессия. Ата энеси прямой эфирден уктай ал нерсени. Ошондой болгон да. Акырын келип мындай жеңил кылып айткан эмес да, мындай мен мындай болгон турбайбы, бутум кесип алган турбайбы дегенде үйдөгүлөр аны уккан эмес да, жөн эле сынган деп эле угушкан да, үйдөгүлөр угускан эмес да, ата энем. Оор тийбесин, Оор тийбесин. Давление сразу көтөрүлүп кетет да, бар сразу. Анан ошентип жашырып аткан 2-3 күн, 4 күн, 5 күн жашырышкан. Анан телефон деген бар да, анан алё ушундай болуп, бутун кесип алган турбайбы дегенде үйдөгүлөр шок башкалардан угат да. Анан ошентип сабыр кылышат бар. Анан бир туугандарым агам Москвадан бияка учуп барып, ошолор бир туугандарым ошол жерде карап үстүмдө болушту. Апаңыз сиз кырсыктаганда тирүү болчу, анан кийин. Ооба да, мен бул жерден апам менен, атам менен, апа мен кеттим, мама мен кеттим, папа Кудай буйрса кичине бир аз чыдап тургула, күздө кетип атам, жазда келем, жайында Кудайым буйрса күзгө чейин үйгө кирип кетебиз деген планды коюп, үйдөгүлөрдү жакшы ниет бар эле, үйдөгүлөрдү сүйүнтүп кеткем. Анан мен кеттим, авария болгондо апам уктанам, мамам дагы ошо эки жамбашы тең протез эле да. Ошол жерлер, короче, бир эме болуп, анан мен экинчи эмемде да, биринчи операция бүткөн, экинчи повторный протезге дайындап атканда, ошо мамам бияктан 4-чү горбольницага кирет понедельник күнү. Мен тияктан Москвадан понедельник күнү мамам экөөбүз чогуу киребиз да, ал бияктан кирет. Сиз Москвадан киресиз? Мен Москвадан кирем. Анан эми билбейм, бияктын эми шалакылыгы, эми тагдыр ушундайбы, бирок эми энебиз ошо операциядан чыкпай калды да. Мен чыктым 1-2 сааттан кийин под наркозом, анан бияка аякта иним бар эле. Мени карап жаткан. Анан иниме кабар келет ушундай деп. Анан иним уйгутуп айта албай, врачка айтса, врач, короче, он сам тяжелый, короче, айтпагыла дейт да, угузбагыла дейт да. Анан бир жумадан кийин анан что-то дозум жүрөт, баары эле жүрөт да. Мен вроде жакшы эле келип кетпеди эле операция. Айланчыкта эле сиздин жаныңызда жүрүшөт. Жанымда эле айланып эле жүрүшөт. Бир күн болду, ал күндү айта албай коюштур. Анан эртеси күнү дагы эле баары эле жүрүшөт. Анан мен утуп эмне баргар бул? Анан что-то азыр ойлосом ошондой эле мындай рожалар башкача да. Бир нерсени айта албай аткандай. Анан иним келип эле башын жаныма коюп эле, анан иним чарчап атасың окшойт. Эмне 2 күндөн бери эле что-то башкачасың. Десем, Азат байке, сизге бир нерсе айтайын дедим эле деди. Дегенде элем кыргыз билебиз да, сезебиз да. Жүрөк жүк сезди да. Анан Мухаммед аты Мухаммед, эмне болду эле десем, апабыздан айрылып калдык деди. Анан ушинтип апабызды да узата албай калдык, көрө албай да калдым, коштошо албай да калдым. Анан ошол 1 ай мурун келип, күмбөзүнө барып Куран окуп баарын багыштадык. Эмне кылабыз башка? Ичиңизде арман болуп калса керек. Арман. Жаназасына тура албай калдым, коштошо албай калдым. Негизи операцияга кирип баратканда сүйлөштүңүз беле? Жок, сүйлөшкөн эмесмин, потому что мамам да өзү мындай ооруп кыйналып жаткан эле да. Мен да өзүм бутум эми кезилген, мен мындай мен болгон, мен өзүм деле кыйналып жаткам да. Эми бирок мен телефондо эч ким менен сүйлөшө алган жокмун ал убактачы. Өзүм кыйналып жатсам, эч кимди жактырбай, анан тамак ичпесем, бүт денемдин баары дары, биягынан дары куюп, алсырап эле жаткам да. А бирок мага телефондо сүйлөшүп аткандарын бүт новости, информациянын баарын айтып, мындай эле ооздуки эле айтып турчу да. Телефон менен сүйлөшкөнгө алым жок болчу да, мындай
караганда сотрясение бар, зрение, көз ооруп кетет мындай ушундай болгондо. Ошон үчүн, бирок ага чейинки мындай жатып, мама, ооба, жакшы болуп калдым, өзүңөр кандайсыңар деп мындай сүйлөшкөн күнүм болгон. Анан эми операцияга кирип атканда эми жакшы буюрса жакшы чыгат деген ойдо эле мен деле ошондой киргем, мамам деле ошондой кирди да. Анан карабайсың, Алланын буйругу экен, эми энебиз чыкпай калды. Мен чыктым ошентип анан. Ушундай аябай оор күндөр баштан өттү, эми айтып берсек, жүрөк чыдабагыз. Больдор эми открытый ранадагы больдор аябай катуу. Күнү түнү онтолуп жатмай, обезболивающий сайса дагы жардам бербейт, ужечи мындай албай калганда. Жеңдик, Кудай буйруса, жакшы баары, альхамдулилля. Дайыма шүгүр, аман эсен келип алдык. Жакшы. Азыркы учурда бир өзүңүз сүйүнүп да айтып калбадыңызбы? Мен Москвага дал ушул үйүмдү бүтүрөм деп кеткен, жакшы ниет менен депчи. Анан үйүңүздү да көрдүк да. Терезелерин салып, стенасы туруп, сонун болуп калыптыр. Анан жүрүңүз эми ошол үйүңүз боюнча көрүп өйлү. Макул. Эмнелери бүткөн, дагы эмнелери керек? Ооба. Биздин көрөрмандар да кызык калса керек. Ооба. Азат мырзанын Москвага үйүм бүтүрөм деп кеткен экен деп. Ооба. Кайсы үй болду экен? Жүрүңүз. Негизи канча комнат үйүңүз байке? Үй 5 комнат да. 3 спальный, 1 зал, анан чоң кухня, ванна, туалет. Анан бул өзү эми толук бүтө элек. Мен өзү негизи бул жерге мындай топка уламакмын да дагы. Топка улап, топка уласам, мен самый главный топка да. Ошо топканы уласам эле анан калганы ичи бар да. Ичи бар, кум шубагы бар, потолок бар, пол бар. Ал нерсенин баарын акындык менен бүтүрө алам деп аткансыз. Иншалла, ал эми аман болсок, бүтөбүз го да эми иншалла, Кудай буйруса. Анан эми буйруса элим бар экен, кыргыз эли менен айлансын, кол сунуп, дуа кылып, Азат, башыңды көтөр, биз барбыз, эмне переживать этесиң? Бүтөт депчи, кайра мотивация берип, анан ошолор жардам берип атат. Азат, айтчы, эмне жумушуң бар? Биз кылып беребиз. Бүтөт, не переживай деп дух бергендер канча. Рахмат ушу элиме. Чоң рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Кыргыз элинен айланайын дейт эмеспи? Чындыгында кыргыз эли кайрымдуу, мээримдүү калк келет эмеспи? Амин, ооба. Терезелерин жаңы эле койдуңуз. Терезелерин ооба жакында эле койдум. 1 жума болуп калды койгонума. Эшигим бар азыр эшигим келсе эшигин коем. Анан ушул жерге чейин өзүмдүкү да. Пока жана акча кайрымдуу тияктан бияктан келген фонддон чогулган акчалар азыр ушундай экен да, мен өзүм картама түшкөнү менен мен аны колдоно албайм да. Ошондой экен. Аны туура кылыптыр негизи элечи. А так инсанбыз да, ал акчаны мен деле тияка бияка өзүмө жумшап коюшум мүмкүнмүн да. Туура эмес кетип калышы мүмкүн. Туура эмес кетип калышы мүмкүн. Анан отчетко келгенде уят болуп калышы мүмкүнбүз да. Ошон үчүн баягы кыргыз элиме да айтып кетейин деп атам. Түшүп атат, акчаңар альхамдулилля, Кудайыма шүгүр, рахмат, түшүп атат. Бирок мен канча түшүп атат, канча чогулду, менин Ал нерсени көрө албайм, билбейм дейсизби? Билбейм, ооба, билбейм. Ал ошо мына эртең 2 декабрда, 3 декабрда келет ошол Азамат таксырыбыз. Кайрымдуу бол фонддунчу, ошо жана ошака Эм банкка түшүп аткан акчалар. Ошол келем деди, Азат, келем. Анан сага отчет беребиз дагы. Анан кандай иш болот, эмне иш керек, анан чогуу отуруп пландаштырып, анан дальше ишти баштайбыз деди да. Буюрса, кыргыз элим дагы кургоо калтырбайт го негизи, жардам берип атат атпайсызбы? Мындан кийин дагы негизи жардам берет, анан сонун болгон үйүңүз бар экен. Буюрса, канча айдын, мисалы, бир 5 ай деп коелучу, 1 жылдын ичинде бүтүп калса керек, Ага чейин погодачы, эгерде катуу суук болуп, эме тоскоол жаратпасачы, бул жаңы жылга чейин деле бүтүп калышы мүмкүн да. 1 айдын ичинде деле бүтүп калышы. Основнойлору бүткөн да мунун. Только ичин шыбаш керек, пол саш керек, потолок. Эми азыр баары заманбап да, мурункудай эмес. Аласың, тартасың, баарын. Эми билбейм, эми Аллахым кайсыл күнгө насип кылган, эми иншалла аракетибизди кыла берсек, бүтөт иншалла. Ооба. Анан
тойго чакырам обязательно. сөзсүз түрдө Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрөрмандары дагы бир отчет катары сөзсүз Отчет түрдө катары обязательно элим көрсүн ошо элим ушунча кол жардам берип ушунча кылып аткандан кийин мен өзүмдүн эмем мененчи мындай эмем менен жаным бөлүшкүм келет мен деле ошо элдер көрсүн деп мына кириптир деп алар да сүйүнсүн да. Демек азыр Азат мырза экөөбүз дал ушул үйдүн сыртында гана маек кылып жатпайбызбы? Ичи бүтөт, буюрса бул жагы мындай кылабыз деп. Демек кийинки эфирибизде дал ушул терезеңиз чагып турат да мага, терезенин ичинде колубузга кофе кармап алып. Иншалла ушул ичинде алма бактын мына природа тоону карап, анан ошондо маяктарды калабызбы? Маяк беребиз. Маяк берип, ошол жерден анан кыргыз элиме ошол жерден рахматыбызды, ыраазычылыгыбызды иншалла билдиребиз Кудайым буюрса. Ооба буюрса. Аман болсок, иншалла. Анан бул үйгө Кудайым буюрса жакшы ниет кылып атпайбызбы? Атаңыз, эжеңиз, анан өзүңүздүн бала чакаңыз менен биргеликте жашайсыз. Ооба. Ооба. Буюрса жакшы ниет кылалы. Силер деле келерсиңер, комната кенен атайын чоң кылгам атайын. Сокулукка келип турган сайын коноктоп келип турган. Коноктоп келип тургула, обязательно, конечно. Нана урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары, дал ушул маекти сиздерге тартуулап берип жатабыз. Азат мырза толук кандуу өмүр баянын, дал ушул кырсыктап калганын, башынан өткөн окуялардын баарын сиздерге чагылдырып айтып берди. Кыргыз элим сөзсүз түрдө кайрымдуу калк. Дал ушул Азат мырзанын үйү бүтүп кетсин деген жакшы ниет менен сиздерден аз да болсо көмөк сурайбыз. Буюрса, Жылдыз Тайм YouTube каналы жана ошондой кыргыз элинин жардамы менен биргеликте үйүңүздү бүткөрүп алып, анан кийинки видеобуз отчеттук видео болсун. Азат мырзанын үйү бүттү делген, Видео отчет обязательно, конечно. Эл күтүп атат, эл күтөт, аны көрүш керек обязательно. Анан бүтүрүп эле чыгара албай өзүм жашоо болсом, астагфир, айтат го дейм, Азат болуп кеткен го дейт. Ошон үчүн обязательно вот элим, кыргыз элим кичине чыдап турсаңыздар, иншалла, видео отчет баары болот. Чоң рахмат Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрөрмандары. Жакшы калыңыздар.